Bugünkü Mayakeviç, ben 96'a çıktım da baktan жүрбейм mi? Bu yaşa çıkınca yaş vaktan tartıp şu 5 mirde kıdırdım o ana ayıp жүрем. Şu an gele Fransa'ya balbay kaldım. Sovetler Gruziya, Ermeniya, Türkmen şu şöyle. Kalganım büt kıdırdım bu. İman da bakayım. Her bir respublika yıl sayın kongres, хирургия съезд болчу. Ana keyin deputat boldu, deputatский группа менен туристический. Ошону менен бирде кыдырып калдым да. Эми Совет Союз убагында 70-жылга чейин мен 58 жылда жашайтетинде жүрбөйм, анда доцент болуп калдым. Анда Советский Союз жылыга бизге путевка берчү. Ассистенттерге, доценттерге 1 ай Москва, Ленинград чоң шаарларга, чоң клиникаларга, бал вакытта повышение квалификации деп койчу. 1 ай бар о жактан окуп, теоретически, практически үйрөнүп келчүбүз. Доцент болуп жүрөм, ошо путевка келип калып 1 айга бардым Москвага. Барсам ошо Розанов деген клиникага попадать еттик. Розанов деген ушундай зор, баягы илгерки царский Россиядан бери келсе керек, мурутчан, сакалчан, зор киши экен, солидный. Ушу 70'ten ашкан киши болуш керек. Эми ал кишини баягы теоретически билчүмүн. Окуп жүргөндө ал убакта бизге кафедра здравоохранения, история ушул галифей советский или царский Россия деп ушулар деле окутчу. Булардын автобиографиясын эмиш кылган. Розановду так примерно теоретически билчүм. Анан ошо клиникага барып калдык. Огромный клиника экен, ошо киши өзү принимать этти. Советтер Союзу боюнча 7 доцент бардык. 6 орус, башка республикалардан келген, Кыргыздан жалгыз мен болуп калдым. Анда айтып жүрбөйм, жаш тыртыйган баламын. Ошо Розанов өзү принимать этип, биз менен беседа өткөзүп, анан бир средний лет орус аял профессор экен, ошогон тапшырды бизди. Силердин куратыңар ушул профессор болот, баскан турганыңар барлыгы ушул киши аркылуу. Жанан эми анда баягы мугалимибиз болуп калат экен да. Эртелиге ошол аял эчтип жүрөт, ошол аялдын учетунда операцияга кирет, семинар болот, интересный случай баарына катышып жүрдүк. Анан бир жума өткөндөн кийин ушу бир оору аял экен, операцияга даярдап атыптыр, кичине саргарып кеткен. Ушуну ошол аял биз менен разбирать этип, эртеңки операция. Эртеңки анан эртеси бар операция кирип отурдук. Мындай 3 рядты скамейка бар, 7-өбүз тең отурдук. Анан операция башталды. Баштап дагы 2 ассистенти болду. Эми баягы кичине опыты бар хирургтарга сразу эле билинет. Жасап аткан кишинин канча опыты бар, канча билими бар, ушундай эле билет. Анан эми бизде масса аппаратура бар да, жип байлаган инструмент ачып жапкандан ушу билинет. Бул ар бир ушундай движение керек да. Анан ушул чөтү мага көп жакпайт. Анан ачып жетти, пузырын алды. Ар жагына эми бир таш ар жака өтүп кеткенде, общий желчный проток аган өтсө, ичегиге түшпөй калат, кан аркылуу тарап кетип, саргарып кеткен ошондон болот. Ушуган жеткенде ушундай кыйналды тиги. Ой, какой-то большой, ни туда, ни сюда деп айтып берип атат. Чыгара албай калат. Андай случайны бизде де жасап жүрөбүз. Же инструмент сындырып туруп, майдалап туруп алабыз. Же өзү кичирээк болсо, берки протоктон сууруп чыгууга болот. Таптакыр чыкпай фиксировать этет. Кичирээк болсо, көп насилиемес ар жака түртүп, ичегини көздөй түртүп жиберсе дагы болот. Задача лишь бы проток открытый был. Желчь свободно поступал 12 перстей. Түшкөндөй кылабыз да. Ушу кыйналдан бир убакыт эле, кажется, я протолкнул. Аны жалдырап барып карап отурабыз, анан трубка андайда трубка салып коебуз. Өт тышка чыксын 1-3-4 күнгө. Бүтүп тигип атат. Эми анда эле ошондо эле менин оозум бош болчу, бирдеме көрсөм, билсем,
Açık, ölü o жерде айтып жіберемін деп айтпаймын. Она мне говорит, вы извините, вы что, закончили зачем? Да, дед. Вы извините, вы ни туда, ни сюда не попали, дед. Десем, ты говорил, что на меня карады. Как вы смеете так говорить? Я же переведу. Вы извините, я ваш ученик. Я свое мнение высказал. Büttük, кетті, что-то мне не понравилось. Ерте. Men bir қызмат кешігіп көрген емеспін. Ерте келуші, түзелі шол аялға шұрқап жеттім. Барсам, трубкасы тұрады. Трубканы тегі бутылкаға сайнайды етіп қойамыз. 1 грамм жол шықпаптыр. Мен айттым, толып кетті, төгіп саламыз. А сколько вышло? Выливали, что 7 тігі аял айтты. Ничего не вышло. Ана ертемен общий питомник башталды, розаны өткізеді. 100 деген хирургтар. Солидный, бородаточный. Анан дежурный хирург победили. Ал доложить етіп атады. Анан мен да сұрадым дежур. Вот вчера передал такой больной, дренирован общий желчь брат. Сколько желчь вышло, десем, ал билбейді. Никакой желчь не вышло, деді. А если дренирована желчь, а куда девался желчь десем, розанып тұра, құта перерыл деді. Тек аял тұра қалды, я деді. Объясните коллегу, куда девался желчь деді. Ал аял мұқақтанып пешері, может, трубка сагнулся, может, терапевторный деді. Адан розаны ашысы келіп, Топчашвили деген жаңы доктор тауып болған екен, ұзын грузин. Топчарчил емгіче ұнытпай. Немедленно делайте фистулографию и рентгенографию. Потом доложите. Барып алып алып, каталка салып келеді, аял дағы мен. Чего вы это самое перестали? Вы извините, я же учиться приехал, мне интересно. Алып отырып, рентген алып бардық. Тапчал фистула. Контраст масса қойделі, ештеге жоқ. Бәтташ, қандай болса сондай тұрат орында. Аны барып, розымқы даласы деді, немедленно оперировать деді. Башынан аяғынан чұрқап қатып жүрем, Топчашвили жағы ташты алып шықты. Чоңғы ташты алып шықты. Аны барып, розымқы даласы дедіктер. Анан түштен кейін кешке жоқ, Топчашвили негедір мені жақсы көріп қалды. Ай, Мамет, пошли ко мне домой, чай пить деді, мақұл деп. Кабинетіне ешік береді, кішінекай кабинет екен, 4-5 сумка, корзинка, ешкілік жыл. Ну, помоги деп. Мен айттым, что, у вас гости? Нет. Айқан орлар келіп, таштап кетеді, жиылып кеттір, мұны үйге ала кетеді. Мен көтер шуал үйіне бардық. Bir komnat үйде тұрады екен, аялы бар екен, тамақ беріп қонақтады. Ана үшін сұрап отпай, Мамет, как ты это все заметили? Но я тоже занимаюсь. Медициной я тоже немножко соображаюсь. Десем, түштен кейін розаны всех собрал дейді. Никого не пускал, только своих сотрудников хирургов. Он там так орал дейді, так ругал, жанқай алды. Немедленно, көзіме көрмей жоғал деді. Не только ты себе позор. Весь наш коллектив, весь наш институт, всех позорили. Какой-то пацан, азиат, всех позорили. Я мұштай қату тілдеді дейді. Это, мұндай қайда ертесі питомниктен шығып перерепті. Бородатый, Мұртжан, пожилой профессорлер бар әлі мені жөне бір зоопарктан шыққан айвандай қарап қалышты бар әлі. Анан бір пожилой, солидный профессор екен. Эй, пацаны, чықырды. Ты откуда, дейді? Я с Киргизии, дейді. Где ты учился, дейді? Я у себя, Киргизии медицину окончил. Ты откуда это все знаешь? Ну, я тоже занимаюсь, я тоже хирург. Меня тоже интересует. Ал уақытта уже кейбірі бұл Средний Азиядан да хирургтар азды. Көзқараштары башқа болды. Бізді какой-то третий сорт қатарында көрсетті. Онан шындай кемтігі сұрап отпай. Но я тоже интересуюсь, я даже медик, я хочу быть хирург. Башын чайқап. Ты, парень, молодец, молодец.
нас так опозорили. Большой, огромный урок беріп кеттің деп. Бар әлі şu мені артыман сұрап әлі, не деп, мені бір моқошадай көріп қалышты. Кеші раз болып қалды. Анан жаңа Топчубашвили эле мага жакындап калды ал. Ушу жакыдан защищать еттир. Айтты, мы раз занимайся. Если что, я всегда помогу тебе. Анан бүттүк кеттик. Ошол профессор аялга жалко тагын отура. Мен өз оюмду айттым да. Ошо бойдон ошол аялды бизге көрсөткөн жок. Бир жолу айдап чыгарыптыр дурасың. Кызматтан айдап чык дейт. Ай, ата ол болгон экен деп өзүм кайгырып калдым. Эми ошону айтып жүрбөйм мен. Ошо жаш муалим. Мен профессор Максимович айтып калды. Мени тилдегиси келсе эле, оозунан жаман жок чыкпайт. Айткан эле ошол, Мамбет. Ну тормозись. Мен айтып, меники Максимович, а что такое тормоз? А может у меня нет так? Вот, шон үчүн ушул привычкам калды да. Баягы жаш убактан тартып, мен өзүм кубанганым. Менде да Кудайым бар, сактаган Кудайым, жардам берген Кудайым бар деп. 14 жашымда уруш башталды. Ошон үчүн ушунга чейин мен воспитание деген ишенбейм. 14 жашыман ушунга бир кишиден моногол тигиде акыл айтканын көргөн эмес. Ошо бала чагыман эле колхоздун жумушу, үйдүн жумушу, окуу бирдемени баштасам, аны мен аягына чыкмайынча мен жаным тынбайт. Ушул привычка Кудайым мага сактап калды да. Ошон үчүн 96 ушундай ийгиликке жеттим го деп ойлойм да. Ошон үчүн мен балдарыма айтам, азыр окуучуларыма. Эми көптү көрдүм да, көптү билип калдым. Буларга урок болсун деп айтам. Эч качан уялба, активный адам болуш, үйрөнүш өзүңдөн деп. Мына азыр эле операцияден ординатор бала 6-курста өттү ал. Ошол жерден сурадым да. Жаңкы наркоз, интубационный туруп кайсага тыгып атат. Курсагына эмне коюп атат? Понятиясы жок. Ой, эмне жүрөсүң дейт. Ой, бул жерде эртеден кечке, ой, бүт карабайсың. Муну кайсага тыгып атат? Что такое надгортанник? Что такое трахея, бронх? Брюшной полость что будет? Для чего будет? Өзүнөн, адамдын өзүнөн. Мен айтып жүрбөйм, ординатурада жүргөндө, ошо профессор деген фамилиясын айтпай жүрбөйм, аны көпчүлүгүңөр билесиңер. Мен ушуну отургузгам. Кээ бир кишилер жасаганын билбейт. Анда эми кыргыз жок. Ал эми профессор деген аткаган ошону менен жайлайм деген жаман ой болгон. Бирок профессор кылган иши ошого соответствовать. Ана мен профессордун колунан эчтеке келбесе, аны башы да, тили да бат эле кесилет. Ошондон байкап калганбыз. Ошол эми Кудай таалам өзү кечирсин, кийин баарын түшүнүп, кемчилигин билгенде, ошол профессор менен агайым, ошо врач экенине мен сомневайт. Түшүнүгү жок болчу. Абсолютно. Ошон үчүн балдар, ай, уялбагыла. Коркпогула. Отурун экен башка жак. Түшүнбөгөн сургон, сомнение болсо, ой, туруп сура. Билимдүү доцент, профессорлор, мугалимдер бар. Түшүндүрүп берет. Токылтый, мылтый отурбаган. Кыймылда басып, үлүбөй этишке бар ооруларды көрүп операция катышты. Жок. Эми болом деген өз эле аракет кылат. Болбош канча мээсине куйсаң да эчтеке чыкпайт. Вот ушула берди. Эмне дейин, эми ушул мен мына Андрей көптөн бери ушундай эсте калгыс нерселерди, мен ушул өтүп кеткен нерселер мени эсимен калбайт эчкан. Ушу кийинки муундарга урок болсун деп мен ар дайым айтып берип жүрбөймбү? Ушул дагы Москвага барганда ушул Петровский, министр здравоохранения, зор киши, герой, академик, солидный киши. Ошондо болдук, анан ал киши айтты, Москвада крупный клиникалар бир күндөн барып таанышып келесиң.
Anda da ben жететін. Uşu Vişnevski'nin klinikasına vardık. Alexander Vasilyevич'in altındaki institut, кейін Alexander balası akademik, герой, главный хирург советский армия, zor kişi. Atası ketken anda en balası oldu. Oşol klinikada tanış kıla dep жіберді. Барсақ ба атасы işlеген 3 этаж ба ilgeriki здание екен, анын жанына 14 этаж Vişnevski өзі салдырыпты. Анан барсақ ошо күнү операция екен, Vişnevski окчубуз, бирок көргөн эмесмин. Анан 14 этажда операционга алып барды. Александр Васильевич операция жасайды, ампутация матка. Ошону көргүлөдүк. Барып жетебиз отурабыз, зыңкыйып. Бирокто кирип келди. Ондай укмуш, ушундай энергичный, көзүнөн караган укмуш. Майкачан шарды келип эле кол жууган жерге отурду. 2 сестра турат экен. Бахиле кармак, бутуна кийген. Бирөө фартук биягында, 3-өө. Oturup kolunu jooп, бүтүнсүн биягынсына кийгизди, биягын кийгизди. Анан туруп бизди көрөп, "Это что за народ?" dedi. Aytты işte, это Борис Петровичтен ошо жака специализация келишиптир. Биздин клиниканы көргөнү, таанышканы келиптир dedi. Ага карап, "Это клиника золота" деп койду. Петровский клиниканы айтты. Таң калып калдык эми. Анан чынын айтты. Эта операция ампутации матка, я не специалист. Это гинекологический. Но родственники, товарищи просили, что я оперировал. Но я не умею давать албайм, я тебя оперирую. Поэтому вы немножко неудачны. Вот я лег, сердце, вот сондайларды, я специалист. Но все равно раз пришли, посмотрим. Отрав шундай, эманы билбейбиз. Баягы литературадан билчүбүз. Анан башталган деле бир аял гинеколог профессия иштетти. Баласы Александр Александрович өзүнүн баласы. Эми 3-чү поколение. Ошол 6-чы курста экен ординат, ошол иштейт. Башталгандан эле өкүрүп бакырып, чүйт бир аялды пожилой эле женщина экен, эле жеп койду. Магдая, дура. Зачем пришла в хирург? Зачем выбрал ты хирургию? Ой, был бы санитарным врачом, сидел бы дома. Bir tuvalet, bir restoranda tek akacağız. Ошандан алып коюп, жыргап жата бербей. Ой, ушундай. Танып. Анан баласы, жаш бала жай. Эсиме 2 жолу зажы менен колго чапты. Дурак элек, сенден ничего не выйдет. Анан тетиң матканын алыш деле кыйын. Тиккен жери глубокий көрүнбөйт. Ушуну тиккенде кээде жа иголка, игла держал деп койшол, жеширип жакшы кармабай калат. Аңтарылып кетти, 2 жолу чыгып кетти. Алып туруп ошо иглени жерге урду. Ошону өтөт сволочь Петровский. Все золотые, озолоченные, алмазные. Инструмент он, сволочь, оставляет себя. А ко мне посылает вот такой списанный барахло. Давай. Ошондо түшүндүк дегенде клиника золото. Жөн эле тегиш биздин көзүбүз ушундай академикти, геройду шылып тилдеп атат. Ана бүттүк титеп биз тигилер эмес. Карап отуруп биз титиреп коркуп чыктык. Ой, кантип чыдайт мен. Кантип чыдайсыңар дедим. Анан бар айт, мы же привыкли, он золотой человек. Он золотой руководитель. Такого умного человека нет деп кайра макташты. Анан эми эстүү кишиде, биз как конок катарына келип. Кабинетине үстөл даярдатып коюптур. Бай жетөөбүз кирип келип, бапылдап жакшы киши экен. Анан менден башка баары орустар. Açarçılıktan çıkan сволочь üstüldü, kayşap жіберді. İçkilikti büt, içip cep жіберді. Ошондо байкадым, Вишневский, помощник bir профессор. Эй,
İşte teskemime diyorlar. İşte öyle işteki yok. İyi diye hot birinci pis ispirt dedi. Ondan hiç kanday bilmiyor da uyatka ölü pratası. Non je ugoşaydı. Ugoşna da normal neydi. Ondan oturup konferans ötküzdü. Şunday umne şeken kibernetika degenden de okçuz görgön emes. Uşul kişi aytkan em kişi başman getdi. Ot kibernetika jo no boy. Ya biz ne de stari atası degen 3 etajda görüşetip men atam известный терапевт хирургтар уш жерде иштешчи дейт. Анда мен жаңыдан врач болуп келгем дейт. Ушу 3 академик туруп алып сүйлөшүп атат дейт. Вы помните, Александр, в каком-то этаже какой-то палаты от окна справа лежал такой больной деп фамилияма айтып атат дейт. Мен лишний да ойлодум. Бұлар сума баш иштебей қалған ескелер жөнөс шашында қалып айтып атат ғой. Вот теперь я понял, дейт. Вот ихний мозг, дейт. Ихний мозг, вот это компьютер меняет. Ушундай түшүндөрдү эми ушундай мунун эмгеги зор. Главный советский армия урушубаганда эмгеги зор экен. Сонун киши экен. Анан айтышат экен, аялдар менен кыйын эле дейт. Кайсы бир мамлекетке барып, Вишневский деген посолдун аялын уурдап келип катын кылып алган дейт. Анан Королёв деген киши бул геморройдон кровотечение өлөт. Космонавт түзгөн киши. Ошондо Петрос болгон академик барлыгы ошол геморроидальный кровотечение токтото албай өлгөн. Ошондо Александр Васильевич тиздейт. Үйүнөн данан жүргөн аялдардын бүт адреси болчу дейт. Бүт карасы эчтеке жок дейт. Муну кийин мен шем Максимович айтып берген. Көрсө бир эле болуп тур дейт. Жаңыдан любовница болгон. Анын адресин билбейбиз дейт. Ошон үчүн Вишневский таппай калгандан кийин Королёв кровотечениеден токтото албай өлгөн дейт. Эми ал убакта ошол укмуштай известный сонун хирургтар эле ошонун баарын таанып калдым. Анан бир жолу Москвага чыгарып калды. Мен бир жерде ассоциация хирургтардын председатель. Анда союзга башlayбыз. Отчет, мен отчетумду коюп туруп бардым. 7-10 чакты член президент барлыгы зор академиктер. Борис Петрович председатель экен. Мен биринчи отчет. Титиреп, жаман волноваться этип, чочуп турам. Анан Федоров деген мындай арыкчырай пожилой киши экен. Ушул киши ушундай көздүү киши мени карап турган эмес. Мамед, иди сюда, мындай чык. Мамед, ты не волнуйся. Ушу байкап туруптур. Не волнуйся. Мы тоже люди. Кагазды жазып бэрлеп алгам. Ты вот это все не нужно. Ты когда будешь своими словами объясни, что ты Киргизия хирургическое общество. Ушуну айтып бер болду. Ой, эсел түштүм. Анан дала иштеткенде байткандай айтсам, жок, жакшы өттү. Мени мактап коюшту. Ошондой деп Федоров, ал киши ал убакта директор ошол институт имени Вишневский болчу. Вишневский жок өлгөн. Ошол киши экен. Ошондой эле ошол киши мени өзүнө тартып дос боло баштады. Менден улуу сонун киши. Институт Вишневский эндоскопический боюнча центр экен. Ошогон кийин член президент болду. Барган сайын шундай жакшы принимать этет. Анан кийин мен 70-жылдыгымда баласын Давир Сатурн эшитип маған келип поздравить этип кайтты. Ушундай сонун киши эле. Негедир кийин ошол айтсын инфаркт болуп эрте өлүп кетти. Сонун киши эле да.
Emanda barganda байдасы çoğ эле. Борис Петрович Перельман деген еврей, анда ар бир клиникада еврей, грузин, армен булар бар болчу. Перельман жашындай сүйлөгөн окумуш экен. Мен бияктан горосполкомдун аялы ошону алып барып, мурун бишен тааныш элем, сүйлөгөн окумуш сонун. Жакшы бир операцияга катыштым. Ошондо легочный сивич туберкулез оорулар көп эле, аякпа. Ошо кишинин асберчи саган Öyle точно. Her bir sasodun yer bu. Şunday bile diken ukmuş ile. Emanda bizde ançeyin uslavya yok. Znali ançeyin emez. Barganda çoğule baydastik. Çoğule baydastik. Anan kiyin okup kaldım be. Tapçaşpili Alexander'e ben baylanışıp kaldım. Kiyin ben de doktor sıkızaş etkende anda vak Moskva'da de. Anda şal jarım jize karmaç. Ana oşa çilim pilidin bürüğüne riçencağa jibere degen. Allar palajitli versen de bikti. Meniki de karma dönen şol rozunum katışkon go. Oşonda isteptir şol rozun. А вот это парень, который Средняя Азия, Депчопс, да, вот это. Я тогда мысленно думал, от этого парня что-нибудь выйдет, моментально положительно выйдет. Мына шал, ушыл есіме қалбайды. Барғанда, менің балам айтқандай, барғанда, ар бірінен қолынан естелем, ауыны деп ешкім айтты. Өзі әрекет қылыш керек, өзі. Ошон үшін, Құдай Таалама жардам қалды ғой, мен жаш уақытта ушунча азыр эсиме келип укмуш иштептирмин. Ошондо менде чарчоо деген болчу эмес. Чарчоо деген болчу эмес. Анда хирургдар жок. Кээде 10 операция. Онда мен чарча уйкум келип шал андай жок болчу. Жок болчу. Кийин айтып мен ким чарчабайт? Ким өзүнүн специалист боюнча специалист болсо, ошону сүйсө, ошону хотя бы 90% теоретически, практически билсе, ал адам чарчабайт. Ким чарчайт? Кылган ишин билбесе, эмне кылып атканын билбесе, ал эми, ал эч качан интерес болбойт. Чала уктап коюп жүрө берет. Антип эле жашап жүрүшөт. Мындай болот экен. Мен жаш өткөн сайын айтып жүрбөймүнбү? Көп сүйлөйт экен, кээ бир жерде көп мактанып коет экенсиң. Эми ошогон көп сүйлөш үчүн, мактаныш үчүн ар жагыңда себеп болсо, причина болсо. А причина иштеген жок болсо, эмнени айтасың? Эмне? Ошон үчүн мен Кудай Таалам эми 96-та ал жит деген сөз бар депти. Склероз мозговой ушул жок азырчы. Ушул жок. Мына мен азыр айтып атты, тиги 70 жылдан мурункулар күнү эсимде. Кайсы жерде эмес, ушуга наразымын да. Мен азыр деле операциядан чыкпадым бир, азыр 3-4. Дагы Кудайым ыраазы. Могу колум калчылдай элек. Көргөн мактама көз начар. Кулак начар. Кол бут начар. Азыр отуруп алып. Баягы 30 жылдан мурунку энергия, знания, күч жок. Но ошоңор азыр эми күнүгө кирип операцияга отуруп алып, ответственность жасап, бул мен үчүн жер калды. Эс алыш. Анан эртеден кечке жалдырап отуруп, мындан арткан тозок жок. Мен балдарыма пример болуп эле келетем. Менин балдарым да эми Кудай Таалам жаратса керек. Азыр алды чоңота тайта 70-80ге чогуу барып келет. Үстүнөн скемеге деген бир иштешип келет. Менин балдарым ар дайым айтчу, мен Кудай Таалама ыраазымын. Азыр менде 100дей балдарым бар. Ушунун бардыгына рахмат. Мени азыр атасы, агасы, мугалим катып колуна көтөрүп эле багып атат.
құрсағымды ашырбай тем барлығы Құдай талам ушуға жеткізгенге мен өте разымын. Эми азыр эми возраст деген 90 емес. Үлі бойына готовмын азыр. Үлі бойына готовмын. Эми аны Құдай талам эми өзү билер, кайсы күндө шөгүнө кете берме. Эми bu tiri жүргенде ес үшін барда кыймылдап турганда жок. Көптеле кеткин келбейт. Ушулардан ажырабасам деп ойлоп жатып каласың. Аман болалы эми. Эми кезге şu баштан өткөн нерселерди айтып берип атам. Андерей укмуш иш кылып атасың. Мен кече өзүм сүйлөгөндө карап отуруп, кээде ойлойм. Мен ардайым бу Андрейден баш сүйлөп айтам. Бүткөндө. Алжыган жокмун бу? Агер ошибка допускаете, аны өзүм